иш-чара Корея Республикасындагы Сеул Асан кайрымдуулук фонду тарабынан саламат сактоо Кыргыз Республикасы саламат сактоо министрлигинин жана Кыргызстандагы Корея Республиканын элчилигинин колдоосу менен бүгүнкү гуманитардык иш-чара өтүп атат. Иш-чарада Корея Республикасынан келген 17 специальность боюнча врачтар көрүп атышат ооруларды. Бул офтальмология боюнча педиатр көрүп атат, общий хирург, таракальный хирург, пластический хирург, стоматолог, аллерголог, лор-врач, ушундай 17 специальность боюнча врачтар биздин кыргыз жарандарын медициналык кароо жана консультация берип атат. Bir günde 400 адамды көрүп атат. 400 адамдын ичинен кээ 2 врачка барат, 3 врачка барат. Ошол менен где-то bir günde 1000дей прием и консультация болуп жатат. Бул кайрымдуулук акциясы бүгүн 17-си, 18-и болот. Жана 19-июлда саат 12:30 чейин өткөрүлөт. Ар бир врачтын жанына Кыргызстандын улуттук госпиталдын врачын отургуздук. Муну менен биз Корея врачтары менен кыргыз врачтардын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүү, ортодогу ынтымактуу бекемдетүүнүн негизинде ушу менен бирге тажрыйба алмашууда жүрүп жатат. Очередке турганбыз, анан бүгүн жетип келип көрүп, анан бүттүм азыр. Кардиолог көрүндүм, анан глазныйга көрүндүм. Анан бияка карады, жакшы. Ушул адистерге да рахмат, ошон чыган өзүбүздүн элибизге да рахмат. Ушинтип дарыбызды, оорубузду көрүп, дарылап, жашына каймай алганда чоң рахмат айтабыз.